Çolpanım devat koyup şonga daldı başladım. Hayal zattan çençelik aşkan sulu tapmadım. Kırgız Республикасынын эл артисти, Манас театрынын даңазалуу дастанчысы, Ош мамлекеттик университетинин профессору, обончу аткаруучу, акын, бир доордун аңызы Жолболдо Алибаев 1947 жылдын 24 декабрында Өзгөн районунун Зергер айыл өкмөтүнүн 1 май айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Парпи, апасы Райла ак эмгеги менен 2 кыз бир уулду тарбиялаган жөнөкөй үй бүлөдөн болушкан. Бата тилеп, сыйынышып Кудайга, баш кошушкан Барпы менен Райла. Бала көргөн бар боюнан башы чоң, бар эмес кыш чилдеси бир айда. Аябастан ага разы болушкан, ата энем ак сарбашыл союшкан. Ак сакалдар жолдуу жигит болсун деп, ак баталап, жол болду деп коюшкан. 6-7 жашынан эле колуна комуз кармап, ыр дүйнөсүнө аралашкан. Орто мектепти Жылалды айылындагы Макаренко атындагы мектептен аяктаган. Окуп жүргөн мезгилинде улуу талант Рыспай Абдыкадыровдун ырларын угуп, Рыспайдай болом деп Ошко келип, Ош мамлекеттик пединститутунун музыкалык педагогикалык факультетине тапшырган. Биринчи курста окуп жүргөн учурда окуу жайдын бир иш чарасында Рыспай Абдыкадыров Жолболдо агайдын бир ырын коштоп бермек болот. Ошол учурда агай минтип эскерет. 2-3 күн убакыт калган. Анан бир маалда Рыспай ага ошо боюнча жок. Чагымда бир жака концертке же бир нерсеге чакырып кеткенби. Рыспай аганы күндө издейм, жок. Анан кийин концерттен боло турган күн келип калды. Анан актовый залга келдик, Рыспай ага дагы эле жок. Анан не кылышымды билбей турсам, анан бир маалда концерт башталайын деп калганда Рыспай аганан келип калды, бир жактан шашылып. Анан мен анда кишиден тартынам, уялам. Анан ошончо да анан акыры жанына барып, Рыспай ага мына баягырды кайталап коелу. Мына концерт жакын калдысам, кана ырдап көрчү деп калды. Мен 1-2 ырдасам, 1-2 тартып көрүп анан Рыспай ага азыр муну менен чыксак экөөбүз сен уят болобуз. Мен да уят болом, жакшы тарта албай, сен да уят болосуң. Андан көрө өзүң ырдай бер. Деп анан аккордеондон анан асып койду, анан репетиция кылды. Ошончо эмне кылышымды билбей. Анан кийин баягы бир маалда концерт башталып калды. Анан менин кезегим келип калды. Анда кичинекей бала болчумун. Кара азыр деле чоң киши эмесмин, ошончо дагы маалда кичинекей кара бала элем. Анан баягы аккордеонду, чоң аккордеон Красный партизан деген тиземе келет. Ошону ачып коюшту. Анан кийин биринчи жолу сахнага чыгышымда, анан сахнага чыккан эле сүрдөп кеттим. Көрсө зал ичи толо. Ортолору, аркалары, жамбаштагы айнектери бардыгы толо студент. Ушундай көп. Алдыда агайлар отурат. Анан аларды өрүп эле сүрдөп эле анан не кылышын билбей анан барып, анан аккордеонду баштаганда эле адашып, ырдаганда андан 5 бетер адашып, иши кылса 3 куплет эле кантип ырдаганымды, кантип бүткөнүмдү да билбейм. Ушундай уялып, тердеп, анан башым чылкыйып, анан неменин аркасына өттүм. Жакшы деле кол чабылган жок. Өзүмчө ушундай уят болуп, нарага чыгып ыйлап өзүмчө. Анан ошондо анан мен намысыма келгенмин да, кой. Мен өзүм аракет кылбасам болбойт экен. Өзүм ойноп, өзүм ырдабасам болбойт экен деп, анан күн түндө аккордеон ойноп, күн түндө ырдап, анан көрсө болот экен. Анан тез эле бир 2-3 айдын ичинде эле баягы өздөштүрүп, анан аккордеонду сонун ойноп, анан кийин ырдап кеткен жайым бар да. Бул окуядан кийин агай музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирип, өзүнүн үстүнөн катуу иштей баштайт. Ошол учурда агайдын гезитке чыккан ырлары аркылуу Курманбай Калдыбаев менен Жолон Мамытов издеп келишип, анын аркасынан алгачкы жолу чыгармачылык тушоосу кесилет. Алар экөө айтып атпайбы? Сен бала мына музыкага адашып кирип алыпсың, сен жакшы жазат экенсиң, сен акын болушуң керек экен, мыкты. Ушундайда биз сени кыргыз тил факультетине которуп коелу, ректорго айтып,
dep gelişiptir da, mına abdan bayilgerki adamların ululuğusunda da. Anam men aytıp kaldım, ova ırdağı жазам, бирок мен музыканы да жакшы көрөм, ошон үчүн киргенмин. Азыр ушу аккордеон ойноп, ырдап, азыр аракет кылып жүрөм десем, анан Жолон ака муну радиода анда телевидение жок эле, ошо радиосуна чакырып мени. Старший редактор болуп иштейт экен. Анан ошол жерде мени угуп көрүшүп, ошол жерде отургандар. Анан ошондо мен шоумду кесип, анан мени жарым сааттык радиодон берүү кылганда, анда ал радиого чыгыш өтө кыйын болчу. Мына ошо Жолон аканын аркасы менен мен элге журтка таанылып, ошо биринчи немем ошондон башталган да. Жолон Мамытовдун сөзүнө жазылган "Туулган жерге" аттуу алгачкы обонун окуп жүргөн мезгилде эле жараткан. Андан кийин Айта көрбө, Дилбарай, Өзбек кызына, Казак кызына, Бир кыз бар, Жакшына кыз, Караматкан, Тааныш кыз, Кара кыз, Сары кыз жана башка чыгармаларын жаратып, обон созгон. Жолболду Алибаев окууну ийгиликтүү аяктап, Жалалабадтагы педагогикалык окуу жайында, Маданият техникумунда жаңы ачылган университетте окутуучу, облустук билим жана маданият башкармасынын эл чыгармачылык бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2000-жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде окутуучу болуп эмгектенип келет. Бүгүнкүгө чейин ошол Жолболду Алибаев биздин Ош мамлекеттик университетинин доценти, Ош мамлекеттик университетинин профессору болуп, университетте миңдеген ушул жаштарды музыка дүйнөсүнө буруп, дастанчы болобу, комуз болобу, аккордеон болобу, бул кишинин ошол өзгөчөлүгү, көп кырдуу талант бардык жагдан жаштарды тарбиялоого ополтоодой салым кошуп келатат. Андан сырткары өзү дагы ошол адам катары, аксакалыбыз катары, жалпы университеттин окумуштуулар кеңешинин мүчөсү катары өзүнүн ой пикирлерин, сунуштарын айтып, ар дайым ошол Ош мамлекеттик университетин өнүктүрүүгө, жалпы эле ушул искусство факультетини өсүү өнүгүүсүнө эмне кылуу керек, тынымсыз сунуштарын берип, жаштарга өзүнүн акыл насааттарын айтып келатат. Кыргыз тарыхында мындай бир сейрек жаралуучу таланттардын бири деп ойлоймун. Жолболду Алибаев акын катары дагы таанымал. Алсак эне тилим, Туулган жерге, Апама, Толгону, Эсимдесиң, Жазды эңсөө жана башка казалдары профессионалдык поэзиянын деңгээлинде жазылган. Мындан сырткары агайдын калеминен жаралган алгачкы китеби Гүл азык, андан кийин Чолпонум, Дастан, Балдар ыры аттуу китептери чыккан. Ашыктыктын курманы аты даян кыргызга, сүйүшкөндүр бизчелик саткын менен кул мурда, жарайткандыр тагдырга зыйна сулуу сенчелик. Жолболду Алибаевдин чыгармачылыгындагы орчундуу бурулуш 1990-1991 жылдарга туш келет. Чолпонум сүйүшкөн жаштардын гимнине айланган 190 саптан турган шедевр чыгарманы жараткан. Мындан сырткары Жеңи жок, Барпы, Нурмолдо, Калыгул, Арстанбектин санат насыятырларын өз алдынча ыкма менен бийик деңгээлде аткарып, экинчи өмүр берген. Азыркы күндө дагы өнөрүнүн аркасында өнөрдүн сапатын, өнөрдүн бийиктигин жоготпой, бүгүнкү күндө да ошол өнөрдү алып жүрүүчүлөрдүн катарын толуктаган улуу инсан да. Жолболду агабыз өткөн муун менен өнөрпөс адамдардын, келечек муундарынын ортосундагы сынбаган, ошо муундан муунга өткөзүп берген көпүрө десек болот да. Жолболду агабызга шакирт болуумдун себеби, шакирттин түрлөрү бар. Күнү түнү ээрчип жүрүп шакирт болсоң болот, үйүндө жашап жүрүп шакирт болсоң болот. Мен
күндөп түндөп массалык маалыматтардан телевизор болобу, радио болобу ошо Жолболду агабыздын чыгармачылыгына сугарылган инсанмын да. Барнайым тараз мен мажас, барнайым аваз мен кагаз, барнайым жайлы мен конушта, барнайым комур мен добуш, барнайым көлга мен кошма, барнайым казда мен кошма, барнайым шола мен надырда, барнайым ада мен кагар. Заманыбыздын залкары салттуу музыканы өнүктүрүүгө керемет кайталангыс кайрыктары менен салым кошуп келет. Жолболду Алибаев колунан түшпөгөн аккордеонун таштап, комузга өтүп, элдик фольклордук чыгармаларды изилдеп, аларды кайрадан иштеп чыгып, бир тобуна өзү обон чыгарып, комуздун коштоосунда элге жагымдуу үнү менен аткарып келет. Көптөгөн залкарлардын керемет чыгармаларына жан бүтүрүп, обон салып, жаңы обондорду иштеп чыгып, элге тартуулады. Керек болсо Жолболду Алыбаев атабыз аткарбаган, ошол Жолболду атабыз киришпеген, ошонун үстүндө иштебеген озеки чыгармачылыкта аспапчылык жанрды кошпогондо дээрлик бардык жанрдын үстүндө иштеген киши дегеним көп кырдуу. Ошол эле мына дастандар, элдик дастандарды аткарууда кандай эмгек жасады. Ошол эле айтыштар, жоктоолор, арноолорду. Ошол эле терме санат насият казалдарды, ошол эле көлөмдүү ашыктык арман ырларын, жана эң негизгиси дагы бир айта турган нерсе, бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жаткан куплеттик формадагы автордук лирикалык обондорлор. Мына ушул 5 чоң жанрдын дээрлик 5 саласында тең күрүгүчтөп иштеген бул Жолболду Алыбаев гана. Азыркы учурда Жолболду Алибаевдин автордук репертуарында жүздөй терме дастандары, 200дөн ашуун обондуу ырлары бар. Залкар талант өзү менен кошо өнөр жолунда көптөгөн шакирттерди тарбиялаган. Жолболду Алыбаев дегенде эле биз баягы чоң бир узак жолго түшкөн өнөрдүн бир багбанын элестетебиз да. Мен ушундай элестетем бул кишини. Канча басып өткөн жылдар, канча өмүрлөр, канча кыйынчылыктар. Бул өнөр жолунда жөнөкөй адам менен салыштырмалуу өнөр жолунда бир аз татаалыраак жолдор кездешет экен да. Мен ошол жолдорду устат катары, көпчүлүк чыгармачыл инсандардын агайы катары ошо Жолболду Алыбаевтан көп адамдар үлгү алды, алардын катарында мен да үлгү алдым. Сабырдуулук, чыгармачылык изденүү, чыдамкай, кыргызча айтканда сарамжал, бир пейил, бир мүнөз адам. Учурда 5 уул, 2 кыздын сүйүктүү атасы, 13 небере, 1 чебереси бар. Кийинки убактарда чыгарылган Кет буканын Сакбол кыргыз, Кайрылуу, Айрылышпа кыргыз, айрылышпа, Гербезим аттуу көлөмдүү чыгармалары көпчүлүктүн көңүл чордонунан колдоо таап келет. Жөкем үй бүлөдө камкор ата, ишенимдүү жар дегендей, үйдө орду чоң, баягы үй тиричиликке кеткен нерселерди, алдыда болуп отурган иштерди баардыгын ошол топ туруп бизге баягындай кылып туруп айтат, мындай кылгыла, андай кылгыла деп биз ошого каратып айта беребиз. Көбүнчө эле бул чыгармачылык менен алек болот. Бул тиричиликтен ошол 100% кошогон деп койсом деле жаңылбайм да. Негизинен ошол күнү түнү ошол өзүнүн чыгармаларын жаратып, анан нотага түшүрүп, ырдап дегендей. Жөкемден баягы эч ким билбеген, баягы көп эле байкала бербеген бир куудулдук жактары дагы бар да. Кээ бир убакта ушундай бир ар дайым эле бир чукугандай сөз таап, ушундай жанындагы сүйлөгөн адамды ушундай күлдүрүп, ушундай маекке чакырып турган бир өзүнүн бир жакшынакай бир кайталангыс бир касиеттери бар да. Илгап калпып накта ырдын каймагын, ырга бөлө Алатоонун аймагын, ар жүрөккө ар күн алып келе бер, ашыгылыктын жан жыргатар майрамын. Комузуңа так ойнотуп оң колду, ырдан тапкан кымбат олжоң мол болду. Таңдайыңа бүткөн сенин таалайың, таңшы тынбай, шаңшы тынбай, Жолболду. Batışır şoň menen da soldan gütön çolponum, gütüp yürem çolponum, güte veremi çolponum.